олимпийский оюндар болгон учурдачы мындай желектер менен чыкчу го. Анан мен түшүнбөчүм эмнеге желектер менен чыгат депчи жаш кезимде. Азыр болсо түшүнүп калдым, ушул алардын жеңиштери Кыргызстанды бүт дүйнө жүзү боюнча таанымал кылат экенчи. Анан азыр болсо гимн ойногондо да мен аябай мындай толкунданып ушинтип турам да. Бизде Кыргызстанда спорт боюнча кимдер ушу Кыргызстанды белгилеп кетти, билбейсизби? Мен үчүн желегибизди эң көп жолу көтөргөн Айымдардан айтсаңыз. айымдардан айтайынбы? Сөзсүз Айсулуу Тыныбекова айым. Анткени биздин спортубузда тарыхты жаратты. Көп ирет дүйнө чемпиону болду, 6 ирет, 3 ирет Азия чемпиону болду, олимпиадаларга барып медалдарды алып келди. Анан Айсулуу айым жараткан ийгилик сөзсүз спортто эркектерге дагы, айымдарга дагы абдан чоң түрткү болуп берди да. Андан бөлөк бул күрөшүүдө айымдарга жолду ачып берди. Сөзсүз ага чейин биздин оюбузга келчү эмес.